En tuzlu su boğazında piyolamasına aynı telik var. Azıcık tamam yerler var. Tamam yerler 이 라스 테니스 보다 그 대부분 다 뭐냐 라스 테니스 Yaxşı. Ha? Yaxşı söylüyorlar. Yaxşı sözlemesi. Bir daha oldu. Yaxşı oldu. Yaxşı oldu. Ha? Yaxşı oldu. Ha? Bilmiyorum. Gidiyorsun. Yaxşı oldu. Ne yapıyorsun? Yaxşı oldu. Yaxşı oldu lazım. İşte temperatüren var ekan, yaxşı oldu lazım. Ha? Bo'ldi. Uzoqda kimdir? O jat turgan, mana doktorlar bor, qarayib, ma'qulmi? Ha? Ko'p qiynalib bo'lgan, ha? Doktorlar aytganda qilib turgan, ha? 감사합니다. 근데 작실이 콜한테 하나는 저기 уже показатель 작실인가? основной тема. Құлағынан қанатқан жақсы болса, менің ішіне қалып кетсем жақсы. Keçe emre bugün suyla da çalışır. Аты кім? İyi geldi. Молодец. Қаншасы класста оқисың? Екіде? Молодец. Жақсы оқыған, а? Бигенде вайгенде жас болды. Молодец, жақсы. Жақсы. Қаншасы кәмпір Birinci ondan mağazı. Kırdı makam diye Қазір жақсы болады, да? Көмір жағып темекі кешіп денсаулықты жақсылап тұрғанына. Температураң жоқ қой? Сүйленіп қойып емес кісінен мынтып қойған? Жақсы бар. Жақсы болды, ма? Жақсы болды. Жақсы болып боласыңыз. Жақсы болып боласыңыз. Аты кім? Умар? Қаншасы кластасың? Жақсы оқисың ба? Жақсы оқисың, а? Екі күн тұрамыз. Yine tavarına göçüyor geçinler söylüyorsun. Bu bana şöyle oldu. Bir şey gördünüz mü onu? Anladım. Atayım. Kötü lan, onu tut kuzum. Жақсы болып қаласың, а біздің, а? Врачтар болып жақсыға жақсы болып қаласың, а біздің? Sarıştırmada жақсы болады. Азыр енді сүйлөшүп көрөбүз деген которуп тургандар болсо которуп чыгып. Мен де қазір кашелем болады. Чечим кабыл алган. Hazır koştuyan aydınlar kapıyorum. Koştuyorlar. Onu koşuyorlar. Şurada. Gerekse sen bugün sırası sandık kalkıyor, bugün sandıktan alıp çıkıyorsun. Құдай берсе жақсы болып қаласың, мақұл болдым. Жақсы болып қаласың. Жашнаған болып жидап тұр, 1-2 күнде өзіңе келіп қаласың, анан жақсы болып қаласың. Ешқи жат болып болған, температура жоқ. Все нормально. Давай, жақсы. Өзіңіздерге жақсы белгілі болғандай, бүгін кече күні 2 май күні ошол Сузак району Көк Арты өрөөнүндө манасчылар топтоп айттыруу маалында кырсык болгон. Бул кырсыкта толук бойдон мына бир күндүн ичинде биздин укук коргоо органдары, коопсуздук органдары, прокуратура чогуу изилдеп чыктык. Ал жерде кээ бир маалымат каражаттарында айтылып аткандай террордук же болбосо кылмышка байланыштуу эч кандай далилдер аныкталган жок. Бул негизинен ошол жерде коопсуз сактабаган маалдагы шалакылык болуп эсептелинет жана ошол маселе ушундай болгон. Эми бирок ошол эле мезгилде мен ушул жагын басымдап айтып кетейин. Ошол эле мезгилде уюштуруу иштеринде өтө көп кемчиликтер кеткен. Ошол жердеги балдардын коопсуздугун сактоо, балдарга коопсуздукту камсыз кылуу маселеси боюнча көптөгөн кемчиликтер кетиришкен. Себеби дегенде коопсуздук сактоо маалында эч кандай бир майда чүйдө барат нерселер деген болбойт. Бардык майда чүйдө нерселерди караш керек болчу. Мисалы ошол эле машиналарды адамдардын арасына чыгарбаш керек болчу. Машиналардын өзүнүн тура турган жерлери болуш керек болчу. Жаш балдардын арасына чоочун адамдарды киргизбеш керек болчу. То есть ушулардын бардыгы майда нерседен чоң бир кайгыга айланып кетип атат да. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушул коопсуздук маселесине келгенде даже жакында эле болгон ороз айт майрамын намазды биз
аянтка окуткан жок, баардык мечиттерде окушту да. Себеби коопсуздук маселеси биринчи орунга турган болчу. Ошондуктан мындан ары дагы ошо коопсуздук маселесин катуу караш керек. Эгерде ошол коопсуздук маселесин бузган жетекчилерди, жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилерин же болбосо борбордук орган жетекчилерин кимиси болсо дагы биз сөзсүз түрдө иликтеп жоопко тартабыз. Ушул маселенин баардыгын урматтуу президентибиз мага жеке тапшырманы берип, ушул барып ушулардын баардыгын иликтеп келесин деп жөнөттү. Ушул кече мен өзүм дагы командировкада болчумун. Түнү менен учуп келдим, мына бүгүн бул жака келдик. Эми ошо президентибиздин тапшырмасы негизинде ушул жабыртаткан балдарга, оор реанимация жаткандарга президенттин фондунан азырынча 200 000 сом акча бөлүнүп берилди ар бирине. Ал эми жеңил жаракат алгандарга баардыгына 50 000 сомдон акча бөлүнүп берди. Андан сырткары алардын тамак ашы жана башкалары каралып атат жергиликтүү бийлик органдары тарабынан. Андан сырткары азыр медиктер өзүнчө консилиум өткүзүшөт. Эгерде Бишкекке алып кете турган жабырлануучулар болсо, ата-энелери менен кошо ошол президенттин тапшырмасы менен азыр самолетти алып келебиз. Анан ошо самолет менен алып кетебиз. Азыр балдарды карап чыктым. Конечно, акыбалдары жакшы деп айтыш өтө кыйын. Ар бир баланын даже кичинекей балдардын 8, 9, 10, 11, 12 жаштагы балдар экен. Ушулардын даже чекеси чыйылып кетсе дагы жүрөгүң ооруйт дегендей баарыбыздын жүрөгүбүз ооруп атат. Кудай сактап дагы ушул чоң кырсык болуп бир болгон жок. Ушул жаракат менен гана токтоп калсак жакшы болот эле деген ойдомун. Жалпы окуучуларды массалык ушундай иш-чараларга тартуу боюнча жалпы окуучуларды эми мындайда мен бул боюнча өзүмдүн жеке көз карашымды айтып коеюн. Манас деп бардык жерде ушу Манас айтуу боюнча ар бир райондордо, облустарда тартып атышат. Бирок бул туура эмес деп эсептейм. Себеби дегенде Манасты мурда биз кичинекей маалыбызда Манасты бир-эки адам айтат эле, жүздөгөн, миңдеген адамдар көрөт эле, угат эле. Азыр болсо миңдеген адамдар айтат, эч ким укпайт. Ушул маселени дагы катуураак бир жолго коюш керек да. Анан дагы ошол райондордо бири-бири менен баягы мелдешип, ким көп адам топтойт деп, ким көбүрөөк чоңураак кылып өткөзөт деп ушундай соревнованиялар болуп кеткенде, бул демек ошо жергиликтүү бийлик органдарынын жана ошо Манасты уюштуруп аткандардын чоң шалаакылыгы деп эсептейм. Жана бул үчүн жоопкерчилик болуш керек. Рахмат.